мынакей бир күндө 4 министр алмашты. Мындан улам кадр саясатына кайрадан сын айтылып атат. Анан өкмөт мүчөлөрү өз иштерин тарта албай жатабы? Сиздин оюңуз кандай? Негизи өкмөттүн составы өзгөрүп турган бир жагынан жаман жагы бар, жакшы жагы дагы бар. Жаман жагы бул ошол министрликтин өзүндөгү саясаттын күндөн күнгө мындай бир темпте жүрбөй калышына алып келет да. Жол болсо эми эле жаңы эле бир жакшы реформаларды кылам, жол болсо бир жол менен кетем деп туруп, бардыгын министрликтин баардыгын ошо үгүттөп туруп, анан ал кетип калып, анын ордуна башка бирөө келип, такыр башка бир саясатты жүргүзсө, анда албетте бул министрликке дагы, бул катмардагы бардык саясатка дагы күчүнө келип, мындай оор болуп калат деп айтат элем да. Жакшы жагы эмнеде? Жакшы жагы эми министрлер тарта албай атса, иштей албай атса, алдына койгон максаттарды, задачаларды кыла албай атса, анда сөзсүз түрдө бизге алмашуу керек да. Ошол эле мисалы проблемалар китеп менен чыгып калды, жана башкалар чыгып калды. Демек бул жерде чоң реформа керектигин жана кайсыл бир министр болбосун буну алып кетишкенге толук түрдө мүмкүнчүлүк болбой атса, анда алмаштырыш керек да. Маселе башка да, убакыт. Канча убакытта? Мүмкүн бирөө 1 жылда буну бүтүрүп коет, бирөө 6 айда бүтүрүп коет. Кандай болосун, эгерде жыйынтык чыгарбаса, алмаштырып берсе, бул жакшы эле тууралуу эле көрүнүш болуп калат да. Мен ойлойм, кайсыл министр келбесин, ага берилген бир убакытта бир жакшы реформаларды жүргүзө албаса, элдин жашоосун жакшырта албаса, өзүнө берилген ошол министрликти тарта албаса, анда биз тескерисинче тез алмаштырып, бирок тандоодо мындай кемчиликтерди кетирбешибиз керек. Мен ойлойм, 7 жолу жанагындай өлчөп туруп, анан кийин койбосок, кайра алмаштыргандан реалдуу түрдө ошол катмардагы сфера кичине жабыркам калат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кадр саясаты конституциябыз боюнча президентибиз жүргүзөт. Садыркожоевич ишенип койгон көпчүлүк министрлер өзүнүн ишин алып барып атат. Мындай бычакка сап элдин жүгүн көтөргөн министрлер бар. Бирок ушул соцблокто билим министри дейбиз, саламаттык сактоо министри жана башка министрлердин алмашканын себеби бул биринчиден оор тармак, экинчиден ушул блокту куратор болуп турган Эдил Жолдубаевичтин ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Ошон үчүн ал киши чечкиндүү жана ошол тармакты жеринен, терең тамырынан билген кадр болуш керек. Ушуга байланыштуу бул тармак өнүкпөй жатат. Ал эми бүгүн келип парламенттен кечирим сураганы бул келечекте кандай өнүгүү жолуна салат, аны убакыт көрсөтөт. Эми кадрлар асмандан түшпөйт. Кадрлар 10 жылдап даярданат. Илгери Союздун малындагы даярдалган кадрлардын баары түгөндү. Эми баягы Лакаевдин убагындагы реформалар мына эми өзүрүн көрүп атабыз. Толтура университеттердин баарын ачып салдык. Бүгүн алар студент эмес, ошол вуздардын клиенттери болуп калды. Эптеп эле баягы акча алмайдын амалы болуп калды көпчүлүгү. Эми ошолордун баары бүгүн кадр болуп келип атат. Мектепке көңүл бурган жокпуз. Ушунча жылдан бери мектеп. Ошол кечеги мектепте биз жакшы окутпаган адамдардын баары бүгүн кадр болуп келип атат. Кадр жок. Илгери Союздун малында кадрлар каяктан келчү эле? Айыл жергесинде колхоз менен совхоз даярдачы. Ошонун элдин арасынан тыңдар чыкканда, анан жылдырып тетиге ак үйгө чейин кетчү эле. Бүгүн жок коллективдер. Завод, фабрикаларыбыз жок. Кадрлар каяктан чыгат? Базардан, көчөдөн. Анан чиновниктердин арасынан бир секретарь болот, дагы жардамчы болот, ошентип эле өсүп атпайбы? Проблема бул бүгүн эле болгон проблема эмес. Бул ушул 20 жылдан бери туура эмес саясатты алып келген үчүн ушундай болуп атат. Бүгүнкү өкмөт мүчөлөрүнүн ишичи азыркы, мисалы саламаттык сактоо министрлиги кайрадан келип атат. Бул боюнча оюңуз кандай? Эми мындай да. Биринчиден ал кишиге баягы иш козголгон үчүн эле кетирди да. Иш баягы соттон өткөн жок. Демек биз соттолбогон адамды күнөөсү бар деп айтканга укугубуз жок. Конституция жол бербейт. Демек акталды. То есть бардык жолдорду өттү. Акталды, эми билбейм, эмне үчүн койду, эми президент көрдү да. Анан кийин эми экинчи жол келип аткандан кийин, эгерде ал жаман иштесе, эгерде жыйынтыгы жок болсо, анда демек ошол иштеген иштери ал иштегендей кийинки министрлер иштей албай койду деген сөз да.
эгерде ошондой кишилер кайрап келсечи, мен оюмча эми ооба бир кичине бир характеринде бир эмелер бар, бирок азыркы убакта ошого окшогон бульдозерлер керек болуп атпайбы? Эгерде баардыгын уга берсек, анда иштей албайт. Ошого окшоп бульдозерлерди алып барып эле түрттүрүп мындай жаңы Минздрав тиги ошол Минздравда аябай мындай проблемалар аябай көп. Эми ушуга окшогон кишилер керек го деп атам. Баягы мүнөзү бар, бир айткан нерсесин жазап, көп эмелерди укпай эле ушул өзүнүн ишин реформаларды жасай турган. Мындай карапсак, эгерде баягы эки жүздүү кишилер көп келип атпайбы? Келет, алдайт, кыйратам, талкалайм, мына жасайм дейт да, анан колунан эчтеке келбей калып атат да. Андайбыз да аз да. Ошол үчүн мынакей. Анан жаш дедиңер. Жаштар келди. Эми иштей албай койду да жаштар. Мына эски кадрлар мына карып калды. Ошондуктан бул проблема бүгүн да болот, эртең да болот, бир топ убакытка чейин болот. Ошол үчүн мен оюмча чет мамлекеттен биринчи биздин өзүбүздүн жарандардан башташыбыз керек. Анан алар келет десе дагы бир проблема болуп атпайбы? Келет десе эле биз сен кыргызча жакшы билбейсиң. Албайбыз. Ошондуктан биз ойлонушубуз керек да, чет мамлекеттен кадрларды алып келишибиз керек. Биринчи ошол кыргызстандык жарандарыбызды алып келбесек, жаштарыбызды болбой калды. Эми сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, коомчулук деле баары билет. Анча-мынча кемчиликтер бар, ооба. Кемчиликтер болгон үчүн ошолорду оңдоп түзөө үчүн президентибиз ушундай кадамга барды. Эми жаңы шайланып министрлерге ийгилик каалайлы. Анан мына өзүңүз китептер боюнча, окуу боюнча, медицинада азыр эми тактап кеттик. Анан реформаны өзү эртелетпесек, ушул көйгөйлөр баары чыга берет экен. Мен ойлойм, ушул жаңы келип, жаңы күч-кубат менен ушу реформаны ишке ашырышка буларга да биз да жардам беришибиз керек, коомчулукта эл дагы. Биздин өлкө башчыбыз бардык элдин көйгөйүн өзүнүн мойнуна алганы бул жакшы жөрөлгө болуп иштерди жасап атат. Бирок ошол мезгилде министрлер да алыш керек да. Алар келип кетип алмаша берсе, анда кандай ошол тармакта иш жүрөт? Алар дагы мойнуна алып келиш керек да. Мен ойлойм да, же бир мындай келишим менен келиш керекпи? Ушул жакка баягы саясий бул эми министрлик бул саясий кызмат дегени менен ушул да мезгилде булардын жасаган жумушу чарбалык болуп атпайбы? Ар ким өзүнүн тармагына жакшы жооп берип, анан кийин келип эгерде ошол аткара албай калса, аны кандайдыр бир деңгээлде жооп бериш керек да. Анан кийин ушинтип кечкери болбой калды деп алмаша берсе, анда каяка барат кадр саясат? Анда биздин өлкөнүн өнүгүшү кайсыл жакка барат? Ар бир жакка кедергисин тийгизип атпайбы? Мына кечээ эле билим берүү жагын алалы. Мектептердин баардыгын даяр, бирок китеп маселеси чечилген эмес. Ошонун баарын эми мына билим берүү министрлигине барган буга чейинки министр баарын билиш керек болчу да. Анан ошонун баарын үстүндө иштеп, мындай маселени жаратпаш керек. Эми эмне болду? Алмашып кетти, кайра башкасы келди. Ал кандай кылып реформа алып барат? Ошондуктан муну баардыгын ошо биздин президентибизге бүт проблеманын баарын жүктөп койбостон, ар бир келген министрлик ошо жеке өзүнө жоопкерчиликти алып келиш керек. Эгерде аны жасай албаса, анда кандайдыр бир деңгээлде ал жак бир мындай жооп бериш керек да, жоопкерчиликти алыш керек да, ошондой деп ойлойм.